суранып атат. Есен Аманов Замирбек Садбақасовичтің микрофон бергіле. Мен үшінші оқуға қаралып атқанына байланыштуу, урматтуу төраға бір-екі суроом бар, ошону берип калайын. Комитеттин представители ким болду экен бу жерде? Промышленность комитетин барбы? Жок, бул жерде экономика министри демилгенген, экономика министринин орун басары турат. Бул мындай да, экономика министри могу жерде ставканы концентратка коюп атканыбыз, бул баягы полумеры дегендей да. Себеби бүгүн жылдын аягына 83 000 тоннага жетет сыртка чыгып аткан концентраттын количествосу. Мен бере турган суроом, эмне үчүн өзүбүздө ушул производствону уюштуруп, концентратты ушул жерден переработка кылбайбыз? Өткөндө айттым, акыркы өкмөттүн 3 токтомунда бүт эле ошо сыртка сатуу иши кылып эле ташып кетүү, мамлекеттин ушун менен байланышкан концентраты болот, топурагы ташып кетели деген аракет экен да. Өкмөттүн токтому да ушундай, мына азыркы киргизип аткан өзгөрүү да ушундай. Карап көргүлө могу цифраларды. Ставка атайын концентрат гана, кийин золотосодержащий рудага и так далее деп атат. Баары эле ташып кетип атат. Да ким переработка кылат? Бюджет жөнүндө ойлош керек да кичине. Бұл 7% ештеке болбойт. Мына азыр мен сурайын дегеним 10%-те 5% деп кой турса канча сумма болот? 10 тоннадан ашканы 5% экен. Суммасы канча ушул төлөнө турган, бюджетке түшө турган, ким жооп берет? Саламатсыздарбыз. Абдан туура маселени көтөрүп атасыз. Бул негизи ушул мыйзамдын чукул нерсеси, как раз таки ушу переработканы ушу Кыргызстанда ачуу боюнча да. Эгерде золотодобытчик концентрат рудаларды ушу салыкты төлөгүсү келбесе, анда ушу переработканы биякта ачып, алтын чыгарып сатыш керек да. Ушул именно ушу мыйзамдын концепциясы ушул жакта отурат да. Анан кийин экинчи сурооңузга бул 680 миллион сом тегерегинде болот. Азыр 7%га кошумча салыгын көтөрсөк, биздин анализ боюнча бир 680 миллион 700 миллион тегерегинде да кошумча салык түшөт. Бул Министерство экономиканын позициясы мага түшүнүктүү болду. Эгерде ошол салык төлөөчү салык төлөгүсү келбесе, бул жерден переработка кылат дейт. Ал бул деген кечирип коебуз, мамлекеттин кызыкчылыгын сатуу деген сөз. Эгерде концентратты ушул жерден переработка кылсак, 83 000 тонна концентрат. 10-чы жылы 38 000 тонна болгон. Ошондон бери 2 эсе өстү 10 жылдын ичинде. Ал жерде бир 2000-3 000ге жакын жумушчу ордун пайда болмок, бюджетке түшмөп, буларды ким эсептеп атат? Замирбек Садбакасович, өзүңүз жакшы билесиз, өзүңүз да ошол сферада иштеп кеткенсиз. Бизде ушул зифтерди куруу аябай капиталоемкий. Бирок ушул мыйзам менен биз стимулирование кылабыз да. Негизи 17% салык, бул абдан чоң салык да. Анан ушул золотодобытчик ушул салыкты төлөгүсү келбесе, ушу зиф куруусу абзел болот ага. Бул туура эмес ответ. Мен өзүм канаттанган жокмун. Жана мен суроо айтып койсоңуз, 10 тоннадан ашкан 5 Ставкасы ал биржадагы баага байланыштуу, таннашка эмес. 10 секунд. Урматтуу төрага, бул мамлекеттин кызыкчылыгына эч кандай эме бербейт, пайда бербейт. Берсе дагы убактылуу баягы өздөрүнүн алсыздыгын көрсөтүп аткан мезгил, заводду, концентратты заводду. Рахмат.